Түркістан облысындағы Күлтөбе Байыркы шаарчасынын аймагында археологтар каңгы дооруна таандык жокердин сөөгүн жана курал жаракты табышты. Кылыч жар көрүстөнүнүн узундугу 1 метрден ашык кылыч жана канжар алынган. Окумуштуулар бул жокердин типтүү куралы Акинак деп аталат дешүүдө. Болжол менен ал 35-40 жаштагы эркек кишиге таандык болгон. Адистер бул ачылыштын өзгөчө баалуулугун белгилешет. Анткени мындай артефакттар бул аймакта чейрек кылымдан бери табыла элек болчу. Каңгы дооруна мүнөздүү болгон көмүү ырым-жырымы да өзгөчө кызыгууну жаратат. Артефакттар илимий экспертиза үчүн лабораторияга жөнөтүлдү. Күлтөбе каласы Кылычшаар тоо балык орундарында ушундай казба жумуштарын жүргүзүп келебиз уже. Биз Күлтөбө шаарчасынын жана Кылыч жар көрүстөнүнүн аймагында казуу иштерин жүргүзүп жатабыз. Биздин башкы максатыбыз табылган артефакттарды музейлерге өткөрүп берүү жана республикалык деңгээлде көрсөтүү. Барлыгын тапшырып, сол заттарды осы республикалык көлөмүндө жогорку үлкөн деңгээлерде насихаттап максатыбыз сондай болуп келеді.